Assalamu alaikum, урматтуу биз мекендештер. Биз азыр Корея Республикасында Паран деген шаарындабыз. Бул шаарда биздин мекендешибиз ачкан уюлдук телефондорду жана сим карталарды саткан магазиндебиз. Ооба, бул жерде ошо уюлдук телефон сим карталардан бөлөк биздин мекендештерибизге дагы ар тараптуу колдоолорду көрсөтүп келет экен. Кеттик, бул жөнүндө толук маалыматты ичинен кирип алалы. Салам Гүлжира. Кореяга Кыргызстандан жаңы келген мекендештерге кандай услугалар бар силерде? Саламатсызбы чолпон эже, Энсифонго кош келиптирсиз. Бизге Кыргызстандан жаңы келген мекендештерге Т2, Т4, Э9 визасы менен келгендерге 2 ай бекер сим карта беребиз. Өтө сонун. Силерде азыр көрүп атам, телефондор да бар экен. Телефондорду кантип алса болот? Телефондордун эки түрү бар. Келип туруп бул жактан наличкага алсаңыздар болот, же болбосо рассрочкага алсаңыздар болот. Жана дагы бекер телефондор дагы бар. Бекер телефондордо деген кандай, ал жакта тарифке эле төлөйсүз, контракт түзүп, тарифке эле төлөйсүз, а телефон өзү бекер болуп берилет. Сонун возможностор бар экен да. Анан эгер азыр бул шаар бардыгы эле Парандын тегерегинде эмес да, алысыракта болуп калса кантип алса болот? Алысыраак болгондорго деген онлайн алса деле болот. Бизге Инстаграмга байланышса болот, же болбосо биздин өзүбүздүн номерлерибизге чалса, бүт баарын консультация кылып беребиз, түшүндүрүп айтып беребиз. Онлайн эле регистрация кылып, үйгө чейин доставка барбы силерде? Ооба, онлайн доставка кыласыз да, үйгө адресин жөнөтсө, биз бекер доставка кылып беребиз. Сонун. Ассаламу алейкум, Чоң мырза. Бизде азыр Корея жергесинде эң эле жалгыз кыргыз мекендештер иштеткен Энсифон биздин магазинибиз бар, уюлдук телефон. Жана ушуну дагы баштап иштетип келаткан сиздер жана ушул Энсифондун канчанчы жылдан бери иштеп келатат? Ошолор боюнча бир аз маалымат берип кетсеңиз. Биздин Энсифон 2020 жылы ишин баштаган. Башында негизинен кыргызстандыктар үчүн адистешкен дүкөн катары ачылган. Азыркы учурда Борбор Азиядан келген кардарларды да көп тейлейбиз. Бирок дагы эле негизинен кыргызстандыктар үчүн адистешкен дүкөн деп айтсак болот. Контрастында. Азыр дагы көрүп неме болуп атат, сиздерде дагы жаңылышпасам, жаңы дагы услуганы ачыпсыздар. То есть Кыргызстанга качампын, косметикаларды дагы жөнөтүп баштапсыздар да. Бул жерде оптовый розничта да алып кетет экен. Ушул тууралуу да бир аз маалымат берип кетсеңиз, кандай иш-чаралар менен, кандай услугалар менен, условиялар менен жөнөтүп атасыздар? Биздин косметика бул жолу жаңыдан башталган продукт болуп саналат. Кыскача айтып өтсөк, бул косметиканы бетиңиз сезимтал болсо да, ошондой эле кичинекей балдар да колдонсо болот. Мындан тышкары, бул продукциялар дерматологиялык клиникаларда да колдонулуп, каалаган адам эч кандай коркпой, эркин колдонсо болот. Азыркы учурда биздин косметика Кыргызстанда онлайн түрүндө сатылып жатат. Келечекте эгер бизнес кылгысы келген адамдар болсо, аларга продукцияны арзаныраак баада сунуштап, офлайн дүкөндөрдү ачуу мүмкүнчүлүгүн да караштырып жатабыз. Косметиканы дагы жөнөтүп жатасыздар, Алла ыраазы болсун. Анан ушул косметикаларда да биз билебиз, халаллы жана харам жактары да бар да. Ошо косметиканын дагы халал жактарын, чочконунун майлар кошулбаганын дагы бир каралып атабы? Ошо тармагы. Негизи көп косметикаларда коллаген компоненттери, мисалы чочконун майын камтышы мүмкүн. Бирок биздин косметика курамында эч кандай коллаген жок. Толугу менен халал стандарттарына туура келет. Биздин дагы мусулман өлкөнүн дагы шарттарын карап, ошол халал косметикаларын дагы ошо карап, биздин мекендештерге тартуу болуп берип аткансыздарга. Анан кийин да биз да угуп келебиз, ошо Корея жашап жаткан мекендештерге дагы бир гана бул телефон жана косметика жана башка сим карталар гана эмес, юридикалык жактан да жардам берип келгенсиздерди көп угуп келебиз. Ошол биздин мекендештер кандай суроолор менен силерге көп кайрылат? Ошолор боюнча бир аз айтып кетсеңиз. Чет өлкөгө келген Кыргызстан жарандары көбүнчө жаңы жерге келгенде көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушат. Алардын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири визалык маселелер болуп саналат. Биз визалык же башка юридикалык көйгөйлөрдө жардам керек болгондорго акысыз кол сунууга даярбыз.
제가 도와드릴 수 있는 부분은 뭐 당연히 비용은 받지 않고 Жардам керек болсо ар дайым кайрылсаңыз болот. 필요하신 분들은 언제든지 도움을 요청해 주시면 될 것 같아요. чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин мекендештерге бир гана бул жакта услугаларды эмес, кызматтарды гана эмес, юридикалык жактан да жардам берип келгенсиздерге. Андан кийин дагы айта кетчү нерсе, урматтуу биздин мекендештер, Ensifon бул телефон, уюлдук телефон сатылган магазинибиз бир гана услуга кызматтарын эле эмес, биздин Кыргызстанда дагы муктаждарга жардам берип келет да. Кече жакында биздин Аманат фонд менен биргеликте биздин муктаждарга да жардам берилди. Отделение Кыргызстанда ошо отделение биздин эжекебиз менен дагы биргеликте. Андан кийин дагы бул жакта Корея жергесинде дагы бул жактагы жанагы оюндар болуп турат, спорттук оюндар, жанагы бул жакта майрам кечелердин баардыгына дагы көбүнесе ошо Ensifon дагы каржылап келет. Жанагы азыркы биздин эң чоң дагы биздин демөөрчүбүз азыр подкастларды жана башкаларды алып жүргөн ошо Ensifon болуп эсептелет да. Анан кийин ошол чоң ыраазычылык билдирип кетебиз сиздерге дагы. Ар тараптан биздин мекендештерди дагы колдоп, коштоп жардам берип келатасыздар. Андан кийин ошол акыркы ошо өзүңүзгө эркин микрофон. Биздин мекендештерге, Кыргызстандан келаткандарга жана бул жакта жашап жаткандарга өзүңүз кайрылып кетсеңиз болот. 키르기스탄 사람들은 Кыргызстандык жарандардан атайын бир нерсени күтпөйм. Бирок алар башка өлкөгө келип, үй бүлөсүнөн алыс жашап, кыйынчылык көрүп жаткандар аз эмес. Баарыбыз, корейлер да, кыргызстандыктар да бири-бирибиздин маданиятын урматтап, бири-бирибизге сый мамиле кылып, бул жерде тынч жана бактылуу жашай турганыбызды жакшы деп эсептейм. 그냥 그게 좋을 것 같아요. 일단은 뭐 Албетте Кореяда жашап жатып, кээде кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Мен баардык маселени чечип бере албайм. Бирок колумдан келгенин жасап, жардам берүүгө дайым даярмын. Кээде бош убактыңар болсо, дүкөнгө келип чай ичип, же таттуулардан татып, көңүлдүү убакыт өткөрсөңөр болот. 이렇게 음료나 과자 같은 거 Мен жардам бере ала турган жеримде колумдан келгенин жардам берем. Жана баарыбыз мындан ары ынтымак жана достукта жашай турганыбызды каалайм. 다 같이 잘 살았으면 좋겠습니다. Чынча комтиресинде чоң ыраазычылык билдиребиз сизге дагы. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Жана жараткан Алла таалам бардык тапкан ташкан ырыскыңыздарды кең кылып, анын бардыгына ырыскыңыздарды береке берсин иншалла ырыскыңыздарга. Жараткан Аллам ыраазы болсун сиздерден. Ассаламу алейкум. Өзүңүздөр көргөндөй эле Ensifon бөтөн элде, бөтөн жерде жүрсөк дагы биздин мекендештерибизди ар тараптуу колдоп келет. Биз дагы өз ишкерлерибизди ар тараптуу колдоо көргөтсөк, өлкөбүздүн эртеңки өнүгүүсүнө чоң өбөлгө түздү. Жараткан Алла таалам баардыктарга эки дүйнө бактылуу, эки дүйнө кенендик берсин. Жана дагы өз өлкөбүзгө сак саламаттык кайтуубузга Алла таалам насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.